учурда дейбизби, по факту 1600дөн эле болуп атат. Ооба. 1600дөн 1600. бул автомат коробка. Автомат коробка. Мындай болуп кетти. Не деп коет? Кечки базар болуп кетти. Кечки базар болду. Кололорду 30 күн менен алса 2200дөн кылып берет. 2200дөн комфорт плюстун баасы. Плюстун баасы да. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Москва шаарында негизи мекендештер, кыргыз мекендештер, баардык эле мырзалар деп коелу. Такси тармагы абдан актуалдуу болуп жаткан учур азыркы учурда. Эгерде кимде ким дагы да болсо Москва шаарына келип такси тармагында эмгектенем деген болсо, биз сиздерге буга чейин дагы сунуштаганбыз, мындан ары дагы сунуштайбыз. Себеби бул паркта жалаң эле 95% жалаң биздин өзүбүздүн кыргыз мекендештер эмгектенишет. Алар кандай эмгектенип атат, биз көрүп атабыз. Ошондуктан кайрадан сиздер үчүн жакшы бир видео тасма тартуулоону туура көрдүк. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ким десеңиздер, Бакытбай экенин буга чейин дагы көрүп, таанып деле калдыңыздар болуш керек. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер жана такси жааматы. Ошол менен Сиз дагы деле жашоодо ушундай негизи серьезныйсизби? Ушундай болсо керек. Бакыт акебиз буга чейин дагы жакшы маалыматтарды айткан. Ал моментте эгерде эски водительдер болсочу, алар Буга чейин иштеп жүргөндөр, иштеп жүргөндөр, алар жаңы водительдерге баягындай сюрприз сыяктуу болуп калды да, чындап айткандачы. Эски водительдер билет болчу бул нерсени. Буга чейин ошондой сцена болгон да? Буга чейин ошол сцена болуп келген дагы биз Орозого, Рамаданга 20 күнгө скидка бергенбиз. Ошол скидканы биз продление кылып жүрдүк. Акырында биз 2-3 айга чейин, анан уже 1 айдан өткөндөн кийин биз кайсы күнгө чейин продление болушун биз акасоко өзүбүз билбей калдык. Бул жактагы неменен. Анан күндөрдүн биринде эле 20-числоодо скидка түгөнөт деп туруп, кайра өзүнүн калпына келтирип койду. Келтирип койгондо 1800гө келтирип койгондо биз бул жактан тополоң болуп калды. 3 күндөн кийин биз өзүнүн 1600гө түшүрүп алдык. Сүйлөшүп, түшүрүп алдык 3 күндөн кийин. Мекендештер, бул паркта иштегендер болсо, же болбосо иштеп жаткандар болсо, азыр данный момент, азыр учурда дейбизби, по факту 1600дөн эле болуп атат. Ооба. 1600дөн бул автомат коробка. Автомат коробкалар, механикалар 1400 рубль. Эгерде механика айдай берем, мага ыңгайлуу эле десеңиздер, 1400 рубльдан 7.0 7.0 график менен механикалар. Анан автомат коробкалар мурдагы эле баасында 1600дөн 7.0 график менен. Андан сырткары дагы кандай эмне акция болуп атат? Азыр бул жакта жигиттер айтып атышат, жак бизге жакшы вариант болуп атат деп. Комфорт плюсту. Жак комфорт плюсту 2400дү эгерде минимальный срок 30 күн менен алса 2200дөн кылып берет. 2200дөн комфорт плюстун баасы. Плюстун баасы да. Эгерде минимальный срок 30 күн менен алса, ошол бул бир эле жакка же башка машина? Бир эле жак. Да. Неге өзгөчөлүк болуп атат бул машинанын? Же ыңгайлуу? Бизде жак көп да. Көп, Количествосы көп жактын. Жак, андан сырткары дагы кайсы бар эле комфорт плюста? Camry. Комфорт плюста Camry бар, K5, Atlas Pro. Бул жана чоң китайский джип машиналар. Оптималары бар, оптималар эми бизде ходовой кыргыздардын машинасы. Баары эле билип калды. Баардыгы билип калды. Оптимал издеген адам көп. Оптима просто дефицит бизде турбайт. Кел тапшырса эле кайра кетет, Оптимада очередке турган водительдер бар азыр. Оптима бошосо мен алайын дейт. Ооба, мен бошо айтып болот деген водительдер бар даже. Анан бирок жак деле негизи сиз өзүңүз айдап көрдүңүзбү, кандай машина экен? Эмне дейт элеңиз мына жак алам десе? Жактын дагы өзүнүн бир сырлары бар экен. Жакты мен өтө көп айдадым. Бир 4 ай, 5 ай айдадым. Жакты ыңгайлуу элеби жүргөнгө? Эми бир аз жесткираак. Бирок эми негизи китайский машиналар ушундай. Ушул жактычы азыр даны мына биздин өзбек, тажик туугандарга берсечи, сүйүнүп айдашмакта чындапчы. Сонун депчи, чоң экраны бар экен депчи, биздикилер тоготпойт да, депчи. Жак китайский деп. Негизи башка машиналарды дагы көп айдап калдык. Көп айдап калдык, ошол үчүн биз тоготпойбуз ал. Да. Чындап. Мынакей дагы бир эконом 1600. Ушундай эле машиналар, мына. Ооба. Кагазда кандай сумма жазылган болсо, ошол суммадан 200 рубль скидка кылып берем. 200-300 рубль. Эгерде минимальный срок 30 күн менен алса. Мен 30 күн минем деп эркекче кол берет. Эркекче биякта кол берип туруп эркекче. Мен 1 ай минем. 1 ай минип берем деген болсо 200-300 рубль түшүп берем. Ал дагы водительдин өзү менен мындай карап сүйлөшүп турупчу. Анан кийин буга чейин эгерде ошентип кол алышып туруп машинаны бир жумадан кийин алып келип тапшыра турган болсо, келип мен эркек эмесмин деп туруп тапшырып коюп кете берсе боло берет. Негизи
не деп коет баягы оштукча биздин тил менен айтканда лабыз дейт. Лабыз, лабыз бериш керек. Лабыз бериш керек. Чын айтканда башка парктарга салыштырмалуу мекендештер. Комфорт плюстагы баа чын айтканда сон 2200ге эми 1800дөн 1900дөн 2000ге чейин деле эконом класс минип аткандар бар да. Расходу 8 литр. 8-9, даже 10-го жетпейт. Да, шаричи мыналардын. Ушул копиятыларды мындай бирөөсүн мындай пример кылып айтайын. Мен 2600дөн балдарга бердим. 2600дөн өтө сонун эле сумма болсо керек. Ооба. Минималдуу срок менен балдар келип алып кетишти 2600дөн. Лично өзүбүз отдельно сүйлөштүк. Мен да, сен айтмакчы лабыз дедим. Лабыз беришти. Ооба. Всё 2600дөн алды. Бул дагы копиятылардагы комплектациясын зависит. Мындай комплектациялары мен уже 2700. Простойраак. Вышыраак. А булар простой комплектациялары. Буларды бизде мындай бир легендарный пололор бар дагы. Поло деген машинаны биздикилер буну өтө жакшы сүйөт болуш керек, биздин туугандарчы. Полонун деле баасы 1600дөн. Буларбы? Же бул механикабы? Механика эмес, автоматтар. Автомат коробка. Буларды 1500 да кылып берип атам, 1400 да кылып берип атам. Бул дагы рынок болуп атат. Туугандар мындай болуп кетти. Не деп коет? Кечки базар болуп кетти. Кечки базар болуп атат. Пололорду Бактакеге келип, Бахакеге келип туруп, короче, бир 2 сом салып берсеңиздер дагычы. 1000 сомго чейин да сүйлөшсө боло турган болуп калды. Айта кетчү нерсе, мына биздин өзүбүздүн бул жердеги паркта иштеген водительдер. Кээ бир водительдер биз видеодон көрдүк, андай кылып берип атты деп кайра нараазычылыктарын билгизип атпайбы? Видеодон көрдүңүздөрбү? Ар бир водительдин өзүнүн интереси. Ушул сумманы айттымбы? Келсе менеджерлер келип, мен видеодон көрдүм, мынча суммадан деп айтты, меникин мынча суммадан коюп бер десе, менеджерлердин баардыгы коюп берет. Анан ал жактан эле биздикилер группадан, башкадан комментарийга жазыштын кереги жок. Ал нерсе менен эчтеке өзгөрбөйт. Мындайча айтканда, түзмө-түз келиңиздер туугандар. Келип, жолугуп, сүйлөшүп, эркекче, жана тамашалашты эле айттык, лабыз дегендей. Түзмө-түз келип сүйлөшүп туруп эле, жолугуп, Бактаке ушул жерде 24-кө 7 десем ушул десе. Телефондом. Телефондос. Бирок акыркы күндөр мен да суббота воскресенье албай койдум трубкачы. Бирок ошо кайсы убак болбосун, жардам бересиз, буюрса, келишин. Кыргыз мекендештер ушул жерде эмгектенип атышат, ошондуктан баарыңарды чакырабыз. Буга чейин дагы көрсөткөнбүз. Машина кенен эле такшат. Өзүбүз тил менен айтканда. Өз тил менен айтканда такшат. Кенен кесир келе берсеңиздер болот. Баардык замандаштар келип, Easy Drive таксопаркы, Дубининская 71, строение 12. Ушул адреске келесиздер. Кайсы метро болуп калат ошондо? Метро Тульская. Тульская метро. Метродон бир 5-6 мүнөттүк жол. Да, пешком 5-6. Пешком 5-6 мүнөт келесиздер, анан машинаны алып кете бересиздер. Бактакеме түз кайрылсаңыздар болот. Мына эркекче кол алыш койдук биз дагы. Буга чейинки иштер эми унутулду. 1600дөн мындан ары. Бул качанга чейин эми белгисизби? Сентябрдын акырына чейин мен айтам, сен андан арагына жаңы. Негизи ооба, сезон жакшы болуп баштаганда бир аз көтүп, бирок сезон жакшы болуп сентябрдан нары болсо болот. Ага чейин 1600 болот буюрса. Мына ушул жай айларында, күз мезгилинин биринчи айларына чейин, андан ары эми баары эле билет, таксини жакшы түшүнүп калды. Суук түшкөндө жумуш жакшы болот. 1800 болсо деле, 2000 болсо деле, но бир убагында жумуш жакшы болгондо эми аны төлөп коюш деле оңой эле. Бир заказ менен гана чыгарып коет. Кыска нуска маалымат сиздер үчүн бөлүштүк. Дагы да болсо телефон номерге байланышып, Бактакебизге кайрылып, өзүңүздөр маалымат алсаңыздар болот. Рахмат чоң.